Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы студияда Бурмагүл Чабдарова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин студиянын меймандары менен тааныштырып кетейин. Кыйноолорду алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук борборунун директору Рыспеков Бакыт Токталиевич биздин студияда. Ошондой эле ушул эле борбордун бөлүм башчысы Касымкулов Бакыт Бийгазиевич. Биздин студияга кош келипсиздер. Бүгүнкү күндө мына ошол Талас областына болгон иш сапарыңыздардын максаты аймактардагы ушул көйгөйдү алдын алуудагы абал менен жеринде таанышуу үчүн Талас жергесинде болуп жатасыздар. Анан алгач айтсаңыздар да, негизги иш сапардын максаты аймактарда кандай бир абалдан кабар алдыңыздар? Саламатсыздар. Негизги максат бул Кыргызстан боюнча ар бир областты өзүбүз жеринден кыдырып көрүп карап келип атабыз дагы. Албетте биздин улуттук борбордун жерлерде, элетте, аймакта жасалып аткан ишти жеринден барып таанышуу. Андан сырткары улуттук борбор жөнүндө дагы маалыматты таркатуу. Эми албетте ар бир аймакта өзүнүн өзгөчөлүгү, өзүнүн көйгөйлөрү бар. Анан ошол өзгөчөлүктөрдү, көйгөйлөрдү жергиликтүү жетекчилерге да жеткизүү максатында. Бул жерден мисалы үчүн Талас областына токтоло кетсек, Кыргызстан эмес, жер жүзүндө өзүнчө бир керемет жер го. Бирок ушул керемет жерде дагы айрым көйгөйлөр жок эмес. Ал боюнча азыр мына облус жетекчилеринин Кудай буйрса бардыгына жолугабыз. Ар бир өз тармагы боюнча маалыматтарды берип, мүмкүн болушунча аларды өнөктөштүккө, шериктештикке чакырып, мамлекеттик орган гана эмес, башка дагы коомчулукка кайрылып, алар тараптан дагы көмөктөшүүнү суранып келебиз да. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кыйноолорду алдын алуу боюнча ошо Кыргыз Республикасынын улуттук борборунун түптөлгөндүгүнө 10 жыл болуп калды. Мына бүгүнкү күндө айрыкча аймактарда ушул борбордун ишмердүүлүгү кандай максатта ишке ашырылат, деги эле баягы миссиясы кандай деген бир суроо туулушу мүмкүн да. Анан ушул багытта бир телекөрүүчүлөргө маалымат бере кетсеңиздер. Негизинен мен биринчи улуттук борбордун түзүлүшү жөнүндө токтоло кетсем, Кыргыз Республикасы өзү эгемендүүлүк алып, Бириккен Улуттар Уюмуна толук кандуу мүчө болуп киргенден кийин эл аралык деңгээлдеги негизги адам укугу боюнча документтерге ратификация кылган. Ошолордун арасында кыйноолорго каршы конвенция бар Бириккен Улуттар Уюмунун. Ошол конвенциянын алдында факультативдик протокол. Факультативдик протоколдун негизинде кыйноолорду алдын алуу боюнча эки талап коюлат. Биринчиси Бириккен Улуттар Уюмуна ошо кыйноолорду алдын алуу боюнча комитетче түзүү. Андан кийин ушул факультативдик протоколго кошулган бириккен мамлекеттерге мамлекет өзүнүн аймагында улуттук алдын алуу механизмин түзүү. Бизде Кыргыз Республикасында алдын алуу механизми бул кыйноолорду жана башка катаал адамгерчиликсиз же кадыр бартып басмырлаган мамиленин же жазанын түрлөрүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук борбору. Биз ошол алдын алуу механизмин аткарып келатабыз. 2012 жылы мыйзам кабыл алынган. Мына ошондон бери улуттук борбор түптөлүп, өзүнүн ишин аркалап келатат. Сиз айткандай, биздин алдыбызга негизги эки максат коюлган. Биринчиси бул кыйноолорду алдын алуу. Экинчиси болсо ошол мамлекеттин, коомчулуктун, мамлекеттик органдардын кыйноолорго болгон мамилесин өзгөртүү, аны болтуртпоого. Эми бул боюнча да алдыда сүйлөшөбүз. Жетишкендиктер бар. Бирок ошол эле учурда биз кыргыз коомчулугу, кыргыз мамлекети мындан дагы жогорку деңгээлдеги жетишкендиктерге жетүүгө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да, бирок ошол мүмкүнчүлүктөр тилекке каршы бүгүн аткарылбай келет да. Ал кандай мүмкүнчүлүктөр? Мен кайра башка бир темага секире кетейин. Биз
Кыргыз мамлекети, кыргыз коомчулугу канчалык сырттагы инвесторлорго жаккыбыз келсе, биз ошончолук деңгээлде өзүбүздүн коомубуздун ичинде, мамлекеттин ичинде адам укугун чындап сакташыбыз керек, коргошубуз керек. Мына ошондо бизге таза, мындай тетир ою жок инвесторлор келе баштайт да. А эми бизде мисалы үчүн ошол эле коррупция, ошол эле адам укугунун теберениши аябай кеңири болсо, бизге келаткан инвестор дагы алдын ала ошол нерселерге даяр келет. Эми кыйноону алып келгенде дүйнө жүзүндө эки адам укугун бул эч бир учурда кандай акыбал болбосун чектелбеген, анан бузулбаган укук катары тааныйт. Бул кулчулуктан болгон эркиндик, анан кыйноодон болгон эркиндик. Мына эми азыр биздин жасап аткан иш аракет дагы бул түздөн түз биздин коомчулуктун сырттагы ошол эле учурда ички кандай бир деңгээлде ички инвесторлорго дагы мындай жагымдуу бир коомду түзүү да. Бакыт Бейгазиевич, мына жогоруда Бакыт Токтолиевич да белгилеп кетти. Бүгүнкү күндө ошол көйгөй Кыргызстанда канчалык деңгээлде мындай бир актуалдуу? Саламатсыздарбы? Жаңа эле биздин директорубуз Бакыт Токтолиевич айтып кеткендей, кыйноо өзү, кайрылай кетсек, кыйноо бул өзү кылмыш. Кыйноо кылган адам жазаланыш керек. Кыйноого бизге Кыргыз Республикасынын конституциясында гарантиялар берилген. Эч бир адам кыйноого кабылбаш керек деп. Ошол жаатта биз улуттук борбор тарабынан иш алып барылат. Бирок тилекке каршы кыйноо фактылары катталып жатат. Бизге жыл сайын жарандар кайрылат. Ал жарандардын арыздары менен иштеп биз прокуратура органдарына өткөрүп беребиз. Бирок ал случайлар болуп жатат до сих пор эле азыркы күнгө чейин. Кыйноо болгондон кийинки анын кесепети залалы менен күрөшкүчөлүктү алдына алган кыйноону мамлекетке дагы, коомчулукка дагы, мындай экономикалык жагынан дагы пайдалуу. Анткени биз 2018-жылы улуттук борбор тарабынан жана биздин партнерлор менен биргелешип чоң бир изилдөө өткөзгөнбүз. Ошол изилдөөнүн жыйынтыгында чыккан мындай данныйларга таянсак, бир эле кыйноо фактысын катталса, ошол бир ортоңку залал тийген болсо, ортодо өтө катуу жабыркаган эмес же ортоңку чем менен алганда, мамлекет тарабынан ошол кыйноодун кесепети менен күрөшүүгө 4 миллион сомдон ашык каражат кетет экен. Ошол эле тергөө иштери, ошол эле адамга соттун кеткен чыгымдары реабилитациялоо ал адамды. Эгер тиги оондон барып ага действительно кыйноого кабылган деп далилдеп берген болсо, ага компенсация берилиш керек. Анын баягы убактылуу жоготкон эмгек мүмкүнчүлүктөрүнүн баардыгын эсептеп келгенде 4 миллиондон ашык акча кетет экен да. Ошондон биз айтабыз, кыйнооду алдын ала алуу бул биринчиден ошол мамлекеттин эмесин үнөмдөйбүз, акчасын. Экинчиден алдын ала алган иштердин натыйжасында азыркы кезде айта кетсек, Кыргызстанда кыйноодун катталуу фактылары бейме-бей мурунку жылдарга салыштырмалуу кичине төмөндөгөндөй көрүнөт да. Бирок бул кыйноодун жок болуп кетти дегенден көрсөтпөйт. Анткени деген толук сүрөттөп алсак, мүмкүн кайрылбай жатышат жарандар, мүмкүн улуттук борбор тарабынан биз көрбөй калып атабыз, билбей калып атабыз. Ошондой фактылар да бар да. Бакыт Токтолиевич, мына жогоруда баягы мындай бир азайгандай таасир калтырат деп атабыз, бирок баягы замандын агымына жараша ошол кыйноолордун мындай бир түрү өзгөргөн сыяктуу да. Мурун өзүңүз билесиз, ошол жаза аткаруу мекемелеринде же жанакындай жабык интернат үйлөрүндө ушундай бир кыйноолор болушу мүмкүн деген баягы кооптонуу болор эле. Азыр ошо кыйноолордун мындай түрү өзгөрдүбү? Түрү, ыкмалары өзгөрүп атат. Колдонулган каражаттары дагы өзгөрүп атат.
Мындайча алганда, эгер бир 10-15 жыл мурда ички иштер бөлүмүндө киргенде кызматкерлердин кабинетинде сөзсүз түрдө противогаз турса, ал противогаз колдонуусунда, азыр ал жок эсе противогаздар. Бирок кадимки эле салфан баштыктар колдонулат. Башка мындайча айтканда баягы колу жеткен каражаттар колдонулат да. Бул жерден бир нерсени айта кетели, статистикага таянсак, ооба, ички иштер органдарына, анан жана жаза аткаруу мекемелеринен көбүрөөк түшөт да арыздар. Эми ал жерден арыз түшүп атканы, ал жерде ошо кыйноого же равенство мамилеге кабылган адамдын сыртка байланышынын мүмкүнчүлүгү да, коммуникациясы бар. Ошон үчүн ал жактан көп түшүп атат. Эми балдардын үйүн алалы, карылар үйүн алалы, психиатриялык мекемелерди алалы. Ал жерде жаткан адамдар, аларда коммуникация төмөн, жокко эсе. Сыртка байланыша алышпайт. Эми ошол жакта алганда, ал жерден баягы арыз даттануу түшпөгөндөн аякта жок деп айтып таптакыр болбойт. Ал жакта да бар, болгону айтылгандай, убагында көрүлбөй калып атат. Биз өзүбүз жетишпей калып атабыз балким. Но ошол эле учурда дагы бир нерсени айта кетиш керек, бул кармоо шарттарынын өзгөрүшү дагы. Жакшы жагына. Өзгөрүүлөр бар. Бирок кайра эле кайталам, ал өзгөрүүлөрдү биз мындай жакшы жетишерлик деңгээлде кылууга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бүгүнкү күндөчү, бирок ошону кылбай жатабыз. Муну улуттук борбор эмес, мен жалпы ошол ведомстволордо дагы айтып атам, коомчулукта дагы айтып атам да. Ошол эле жагдайды, мисалы үчүн ошол кыйноолорду же басмырлоону алдын алуу боюнча, адам укугунун бузулушун алдын алуу, ага жол бербөө боюнча баягы мындай бир комплекстүү иш алып барыш керек го, эми тиешелүү мамлекеттик ведомстволор менен. Бирок ошол эле учурда сиздер тарабынан мындай бир демилгелер же болбосо ошол эле мамлекеттик органдарга берилген демилгелердин жыйынтыгы чыгып жатабы? Мына бир 10 жылдан ашык ишмердүүлүгүңүздөрдө мындай бир жыйынтык барбы? Жыйынтыктар бар. Мисалы үчүн, былтыркы жылы Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте ошол эле психиатриялык мекемелерде, жайлардагы изилдөөлөр жүргүзүлүп, ошонун жыйынтыгы менен министрлик менен бирге жыйын өткөздүк. Биз сунуштарды бердик. Ошол сунуштардын дээрлик баардыгы тең кабыл алынды. Бир гана сунушту кабыл алышкан жок. Аны биз дагы түшүнүп турабыз. Ага кошумча каражат керек. Калган сунуштар кабыл алындыдагы ортодо жумушчу топ түзүлүп, ошол көрсөтүлгөн кемчиликтерди жоюу боюнча иш-чара жүргүзүлүп келе жатат бүгүнкү күнгө чейин. Эгерде биз аракет кылсак, биз деген бул улуттук гана борбор эмес, жалпы эле коомчулук, мамлекеттик органдардагы аракет кылсак, жыйынтыгы сөзсүз түрдө болот. Эми ошол учурда кайра эле баягы биздин жасап аткан жумушту тетир кабыл алып, көп учурда мындай кино коюшат, силер кылмышкерлерди коргойсуңар деп. Жок. Кылмышкер деп сот аныктамайынча, ал кылмышкер деп айтуу укугу жок эч кимдики. Биринчиден, экинчиден, кылмышкер деп сот аныктагандан кийин анын жазасын сот аныктап берип атат, чечип берип атат. Сен мындай жазаны аласың деп. Эми милиция органы жазалаучу орган эмес, мисалы үчүн. Же болбосо психиатриялык мекемеде жана санитарка, же болбосо медициналык кызматкерлер, алар жазалоочу орган эмес. Ошону биз бүгүнкү күндө толук кандуу түшүнүп, жетерлик деңгээлде кабыл ала албай атабыз да. Бакыт Бийгазиевич, жогоруда айттыңыз, баягы айрым учурда ошол кыйноого кабылгандардын кайрылуусуна мындай бир чек коюлушу мүмкүн депчи, же болбосо өздөрү кайрыла албай жаткандыр деген бир ойду айттыңыз да. Кайсы учурда ошол адам өзүн мындай бир кыйноого кабылдым деп эсептеши мүмкүн да? Мисалы үчүн, кайсыл учурда ал кыйноого жатат же болбосо басмырлоого жатат да? Ушул жагынан да маалымат бере кетсеңиз ошол эле биздин жергиликтүү жарандарыбызга. Кыйноо боюнча биздин кылмыш кодексинде так көрсөтүлгөн, өзүнчө бөлүнгөн атайын берене бар. Ал жерде болсо кыйноо болгон адамдар биз байма-бай күн түнү кирип, ошол жабык мекемелерге же болбосо жарым жартылай жабык мекемелерге өзүбүз барып, ошолордон эгер кыйноого кабылган деп кайрылган болсо, арызын алып, ошолор боюнча дагы Стамбул протоколун толтуруп, жана башка далилдөөчү материалдарды топтоого жардам беребиз. Бул боюнча
эгер Талас областы боюнча айта кетсек, негизи эле сиз айткандай кыйноодун ыкмасы өзгөрдү. Мурун ачык айкын эле уруп колу бутун сындырган болсо, азыр андай көрүнүштөр азыраак. Азыр көбүнчө психикалык давление кылышы мүмкүн. Же болбосо жанагы денесинде калбай турган ыкмаларга өтүп, баягы коом менен кошо бул жаатта өнүгүп атат деп айтсак болот да. Бакыт Токтолевич, ошол эле жабык мекемелерде болобу же жана башка сиздердин баягы жогоруда белгилеген мекемелердеги абалдан сиздер кандай кабар аласыздар да, баягы өздөрү өз учурунда сиздерге билдирүү мүмкүнчүлүгү чектелүү болсо, же болбосо мындай бир байланыш, ортодогу байланыш сиздер тарабынан кандайча жүргүзүлөт? Биринчиден, мыйзамда көрсөтүлгөндөй, бизде тоскоолдуксуз кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Күн болобу, түн болобу, майрамбы, дем алышпы, айырмасы жок. Ал биринчиси. Экинчиси, ошо жабык же жарым жартылай жабык мекемелерге баруулардын 3 түрү көрсөтүлгөн. Биринчиси бул атайын баруулар, экинчиси толук кандуу изилдөө менен баруулар, анан ортодогу баруу деп промежуточный визит, аны менен барабыз. Эми барган кезде бизде албетте өзүнчө ыкмалар бар. Ал жерде отурган кишилер менен сүйлөшүү. Негизинен айта кетсек, биринчиси бул жөн эле биздин байкоо. Кызматкерлер атайын өзүнчө бир ыкмаларга үйрөтүлүп, атайын бир эми илимди жетишкен маалда турабыз. Вербальный, невербальный сигналдар болот, аларды окуйбуз. Ошол менен бирге сурамжылоо. Сурамжылоо болгондо бул кызматкерлердин сурамжылоо, ошол жерде кызмат алып аткан же болбосо жаза өтүп аткан тараптар менен дагы маектеши сурамжылоо. Анан байкоо карта дегенибиз бар. Ал байкоо картасына ал мыйзамдын талабы боюнча эмнелер болуш керек болсо, ошонун бар жогу аныкталат. Мыйзамдарда бизде бардыгы тең көрсөтүлгөн. Абанын ымдуулугунан бери, күндүн нурунун өтүшү, жабык жердеги абанын алмашы, ошол эле тамак ашына болгон талаптар, сапаты, көлөмү, калорийность дегендер бар. Ошонун баары тең көрсөтүлгөн, ошонун баары тең баягы байкоого киргизилет дагы, ошо менен анан жыйынтык чыгарылат. Эми азыр тамак ашка кеттик. 10 жыл мурунку менен азыркыны салыштырганда айрым жерлерде тамак аш менен айырмасы бул кадимки эле көрүнүп турган нерсе да. Көлөмү дагы, сапаты дагы жакшы жагына. Мен жаңылбасам, ошол буга чейинки биздин маектешүүлөрдө ошол сиздердин областтагы өкүлүңүздөр же болбосо өкүлчүлүк тарабынан ошол жабык мекемелердеги, ошо жаза аткаруу мекемелериндеги мындай бир эң жөнөкөй адамдын укуктарын тебелеген эң жөнөкөй мындай бир шарттардын түзүлбөгөндүгү дагы аныкталганда, бул дагы бир кандайдыр бир деңгээлде ошо адамды кыйноого жатса керек да. Анан ушул жагдайдан алганда жалпы республика боюнча абал кандай? Айрыкча аймактарда. Оор. Ачык эле айталы, оор. Туура айтасызма, азыр Талас областын алганда эле райондорго азыр Бакытбек Ажиевич токтоло кетсин. Айрым жерлерде туура жабыла турган жайды карасаңыз, ал кадимкидей эле кыйноо. Республиканы алып келгенде, ошол эле иштеп аткан кызматкерлердин өздөрүнүн ден соолугуна коркунуч келтирген, өмүрүнө коркунуч келген объектилер бар. Алардын баарын какшап келтебиз, ооба. Бүгүнкү күндө мамлекеттин мүмкүнчүлүгү, экономикалык, финансылык каражаттын жетишпегендиги айтылып атат. Бирок кайра эле аракет болсо, анда бир жыйынтык болот дегендей. Азыр мына жазаларды аткаруу кызматынын аракеттери көрүлө баштады. 47 жабылып атат, мисалы үчүн түзөтүүчү мекеме. Ал дагы шаардан сырткары чыгарылат деп пландалган. Биринчи тергөө изолятору, ал да шаардын борборунда. Көп жеринен мындай ыңгайсыз. Көп жеринен ыңгайсыз. Бул маселелерди улуттук борбор түзүлгөн күндөн баштап какшап келатабыз да. Эми бүгүнкү күнү баягы кичинеден чечиле баштады. Кыргыздын бир макалын колдоно кетейин. Биз дагы эми баягы кээ бир учурда көкпеттикке салабыз, кээ бир учурда болсо баягы бала ээлебаса эмчек кайда дегендей ыкмага да салабыз. Айтор болгон мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланганга аракет кылабыз да.
Бакыт Бегазиевич, кошумчалайсызбы? Кошумчалап кетейин кичине. Негизи эле Кыргыз Республикасы боюнча ички иштер министрине караган 46 убактылуу кармоочу жай бар. Ошонун 2 убактылуу кармоочу жайы Талас областында жайгашкан. Бул биздин Талас областтык ички иштер бөлүмүнүн алдындагы убактылуу кармоочу, анан Кара Бура районундагы убактылуу кармоочу жай болду. Андан тышкары өзүңүздөр билгендей 2021 жылы чоң бизде өзгөрүүлөр болду. Жаңы конституцияны кабыл алдык. Андан тышкары жаңы кодекстер күчүнө кирди. Ошол кодекстердин мурункусунан айырмасы азыр соттун чечими менен убактылуу административдик камакка алынган түрү да каралды да. Жана андай майда эме правонарушение кылчу болсо, ошолорду административ камакка алынат. Булар 7 суткага чейин ошол РОУДунун убактылуу кармоочу жайга киргизилбейт. РОУДунун эле мурун административный камерасы деп койчу, азыркы боюнча ошол жака кармаш керек. Кармап жатышат ужечи. Талас областынын ичинде негизи 4 райондо 4 РОУДу бар. 4 РОУДуда ошондой камералар бар. Мынакей кечээ күнү биз бүт баарын кыдырып чыктык. Анан айта кетсек, ал камералар ошол биздин министрлер кабинетинин кабыл алынган талаптарына жооп бербейт экен. Себеби деген ал жерде бүт тартиптер көргөзүлгөн. Камеранын ичи кандай болуш керек, кандай матрас болуш керек, ичинде айнек болуш керек, таза аба кирип туруш керек, свет, жарык кирип туруш керек деп. Бирок алга биздин Талас областынын ичинде баары болбосо дагы көпчүлүгү жооп бербейт экен. Кичинекей, эгер мисалга катары ала келсек, Талас райондук ички иштер бөлүмүнүн ошол адамдарды кармоочу жайы эми бир эле керебеттен орду экен. Ошол жерде 7 күн айнеги жок, эч кандай күндү көрбөсө же башка эшиги жабылат, култанат дагы 7 сутка ошол 7 күн ошол жерде өтөө, жазасын өтөө, бул деген биз ырайымсыз мамилеге эле жатып калат да. Бул боюнча биз кечээ күнү дагы областтын жетекчилери менен айтылды. Бул Талас областында өзүңүздөр билгендей тергөө изолятору жок. Андыктан дагы проблемалар бар. Бүт кармалган адамдардын бардыгы ошол убактылуу кармоочу жайга жабылат да. Мыйзам боюнча убактылуу кармоочу жайда 48 сааттын ичине чейин кармап, анан соттун санкциясы, баш коргоо чарасы берилгенден кийин тергөө изоляторуна өткөрүлүп бериш керек. Тергөө изолятору жок, бул жерде болсо ошо тергөөсү канча 2 ай болобу, 3 ай болобу, ушул жерде кармалат, анан соту болот. Соту канча убакыт болсо дагы ушул убактылуу кармоочу жайда кармалат экен. Мындай карап келгенде убактылуу кармоочу жай менен тергөө изоляторунун экөөнүн талаптары такыр башка. Тергөө изоляторунун шарттары башка. Ал жерде деген баня болуш керек. Ал жерде деген ичинде тергөө изолятору болчу болсо, өзүнүн прогулка кыла турган мөөнөттөрү башка, тамак аштары болуш керек. Убактылуу кармоочу жайда негизи бир күндө бир эле тамак аш берилет мыйзам боюнча. Ал жактарында дагы көп көйгөйлөр бар. Биздин убактыбыз аяктап баратат. Сөзүбүздүн соңунда ушу биздин телекөрүүчүлөргө айта турган сөзүңүздөр болсо. Эми сөздүн башында айта кеттим, Талас жергеси бул ааламга атагы чыккан мана сөзү ордологон жер. Бизде дагы жалпы кыргыз коомчулугу Таласка дагы мамиле өзгөчө. Жалпы эле Талас Кыргызстанга өсүүнү, өнүгүүнү, бийигүүнү, ата бабалар айткандай бир жеңден кол бир жакадан баш чыгарсак, бир багытка багытталып иш алып барчу болсок, бизде Кыргызстандын өнүгүүгө болгон толук шарттардын баардыгы бар. Болгон ошону туура пайдаланышыбыз керек. Бакыт Бегазиевич. Нерсе бул кыйноо деген өтө катаал бир көрүнүш. Бул менен улуттук борбор жалгыз күрөшпөш керек. Анткени улуттук борбордун ресурстары аябай чектелүү. Бул коомчулук өзү кошо жардам берип, коомчулукка дагы ошол баягы орусча айтканда нетерпимость к пыткам деп коет. Ошондой кабыл алынышы керек. Анан улуттук борбордун бир өзгөчөлүгүн айтып кетейин. Бизде горячая линия иштейт. Эгер ушундай көрүнүшкө кабылган болсоңуздар, ошол биздин горячая линия күн түн иштейт. Ошол номер менен
кайрылсаңыздар болот. Кайсы номер? 0550 222 999. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын аяктадык. Бүгүн биз Кыргызстанда кыйноолорду алдын алуу боюнча жалпы абалдан кабар алдык. Бүгүн биздин суроолорубузга кыйноолорду алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын улуттук борборунун директору Рыспеков Бакыт Токталиевич, ошондой эле ушул эле борбордун бөлүм башчысы Касымкулов Бакыт Бийгазиевич жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.